Кайтпас айылынын тургуну 31 жаштагы Адина Матмуратованын кубанычында чек жок. Эми анын балдары да балдар бакчасына барып, тарбия алууга мүмкүнчүлүк алышты. Анын үй бүлөсүндө балдар бакчага баруучу 4 наристе бар. Анын айылында жаңыдан ачылып пайдаланууга берилген балдар бакчасы бир эле Адин айым үчүн эмес, бүт айыл тургундары үчүн чоң кубаныч тартуулады. Анткени буга чейин бул айылда бир да бала бакча болгон эмес. Бүгүн биздин мына бүгүнгү Кайтпас айылыбызда чоң бир кубаныч болуп турат. Биздин мынга дейин биздин Кайтпас айылыбызда балдар бакчасы болгон эмес. Бул биз үчүн да, балдар үчүн, көп ата-энелер үчүн көп кубаныч болуп турат. Балдарга да бир мектепке киргиче бир чоң билим алыш үчүн жакшы бир жардам болот деп эсептейбиз. Дагы бизге бул балдар бакчасы көп ата-энелер үчүн көп кубаныч алып келип турат. Биздин үй бүлөбүздөн 4 бала келип турат. Биздин балдарга дагы мана көп ата-энелерге көп жумушка барыш үчүн, көп жумуш жасаш үчүн чоң бир жардам болот деп эсептейбиз. Кадамжай району аймагында буга чейин 33 бала бакча болгон болсо, бүгүн алардын саны дагы бирге көбөйүп 34 бала бакча болду. Райондогу Кыргыз Кыштак айыл аймагынын Кайтпас айылындагы Көгүчкөн Кайтпас балдар бакчасынын ачылыш аземи салтанаттуу түрдө белгиленди. Ага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынар Саттарова баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл тургундары катышты. Көгүчкөн бала бакчасынын балдары биздин эң сыймыгыбыз, эң таланттуу, эң мыкты инсандар болуп чоңоюшуна чоң тилештешпиз. Жакшы келечекте балдар өсүп, жакшы болуп, жакшы бөлүнүп, үйүнө жакшы балдар чыгып. Жаңыдан пайдаланууга берилип жаткан балдар бакчасынын кызыл тасмасы кесилген соң келген коноктор балдар бакчасында түзүлгөн шарттар менен таанышып чыгышты. Кеңдигин караңыз. Гол группа үчүн 25 балага. Кеңдигини карасаңыздар. Көгүчкөн Кайтпас балдар бакчасы 100 балага ылайыкташкан. Учурда 4 тайпага балдар кабыл алынып, орун толгон. Бирок бала бакчага келүүчү балдардын саны көп. Жергиликтүү бийлик келечекте балдар бакчасынын имаратын кеңейтип, дагы бөлмөлөрдү кошуп берүүнү убада кылууда. Айылыбызга зарылчылыгы өтө зарыл болчу. Себеби биздин айылда садик жок болчу да. Мурда союз мезгилинде болгон, эгемендүүлүк болгонубуздан бери биздин айылда садик жок болчу. Өтө зарыл болчу бизге. Садикке келүүчүлөр көп. Буюрса дагы мына калган нар жагында дагы зданиялар бар, ошолорду кошуп, улап дагы чоңойтобуз деген оюбуз бар. Элде талап бар, ошондой. Балдар бакчасынын пайдаланууга берилүүсүндө жергиликтүү бийликтин, айыл тургундарынын, ошондой эле эл аралык уюмдардын салымы чоң. Бул Кайтпас балдар бакчасына жалпысынан 1 миллион 170 миң сомдун тегерегинде акча каражаты бөлүнүп берилди. Булар жылытуу системасы, мебелдер менен камсыз кылуу, жанында ошондой эле 650 квадрат метрге паластарды алып бердик. Андан сырткары ушул столовыйдагы эмеректердин бардыгы оргтехника алынып берилди. Кайтпас айылынын тургундары 400 миң сомдон ашуун акча каражатын чогултуп, өз салымын кошсо айыл өкмөттүн эсебинен 700 миң сомдон ашык жардам көрсөтүлгөн. Балдар бакчасынын жалпы сметалык баасы 5 миллион 918 миң сомду түзөт. 2015-жылы имаратты балдар бакчасына ылайыкташтыруу иштери башталып, 2 жылдын ичинде толугу менен курулуп бүткөрүлдү. Эң биринчиден ушу Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин түрткү берүү грантына конкурсуна долбоор жазып, ушул долбоордон колдоо таап баштадык. 2 миллион 915 миң сомго чатыры жабылды, эшик терезелер орнотулду, потолоктор кагылды, шыбак иштери, ар түрдүү ушундай курулуш иштери башталды. Андан 2015-жылы Аристин Псивич долбоору анан колдоо таап калып 1 миллион 364 миң сомго. Баягы Аристондор орноттук, полу кагылды, обделка дегендей баягы евро ремонт иштери жүргүзүлдү. Канализация, ысык суу, суук суу, электромонтаж жумуштары аткарылды. Андан 2017-жылы толеранттуулук фонд тарабынан
оргтехника, бытовой техникалар алынды. Бардык каналарга паластар төшөлдү. Жылытуу системасы бүткөрүлдү. Эмеректер, балдарга керектүү шкаф, стул деген эмеректер алынып, мына бүгүнкү күндө ачып отурабыз. Балдар бакчасында наристелердин жакшы таалим тарбия алуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Заманбап типте курулган балдар бакчада жылытуу системасы, ысык суусу жана заманбап ашкана менен камсыз болгон. Бүгүн биздин айылыбызда чоң кубаныч. Биздин мына кайтпас айылда көгүчкөн балдар бакчасы ачылып атат. Илгери биздин айылыбызда бакчалар болгон эмесе де, бүгүнкү бакчанын ачылышынан биз өтө кубанычтабыз. Мен неберемди алып келдим. Дагы мындан нары неберелеримди алып келемин. Мен бул садига ачылганына аябай кубанычтамын. Мен эле эмес, бүтүн ата-энелер дагы кубанычта. Бул садига ачылып жакшы болду. Мен балам 5 жашта. Бул жерге келип жакшы балдардан болуп чоңой деймин. Кадамжай районунун Кайтпас айылы Өзбек Республикасынын Ферган областынын Риштан жана Алтарык райондору менен чектешет. Чыгыр арада жайгашкан айылда 3000ден ашуун эл жашайт. Элеттиктердин айтымында буга чейин бир да балдар бакчасы болбогон бул айылда бул күн тарыхта калчу күндөрдүн бири катары эсте калды. Максуда Кудайбердиева, Сабыр Акимов, Алтын бешик жаңылыктары.